Ош шаарында Курманжан Датка көчөсүндө буга чейин кыйылган дарактардын ордуна көчөттөрдү отургузуу иштери башталды. Көчөттүн баасы 215 сом. Аталган көчөгө 100 түп кызыл жалбырактуу клен дарактары тегилден көчөттөрдүн ар бири $215 бааланып, Өзбекстандан алынып келинген. Навайдан тетиги кооперативага чейин бир түп красный клен, эки түп голубой ел арасына бирден роза келет. Ошондой кылып дизайнерлер менен сүйлөштүк. Эки бет кооперативдин ар жагында катальпа, акация, да кайсы бак болот? Ясен, ошондой кымбат баалуу бактарды алып келдик, Кудай кааласа. Мына Борбордук көчөлөргө отургузулган көчөттөр атайын топурагы менен алынып келинген жана тез көктөө мүмкүнчүлүгү бар. Аталган көчөттөр быйылкы жылы суноо үчүн алынып келинген. Жанагындай эмес, өзүнүн эмес, топурагы менен кошуп алып келдик. Топурагы менен булар Кудай кааласа гарантиясы менен алып келдик. 100% көктөш керек. 100% көктөйт. Быйыл ушул эмени ушул Курманжан Даткай өзүнүн аты көчөнү тетиги Сүйүнбаевага чейин быйыл экспериментальный кылдык. Буюрса, быйыл бул өсүп өнүп кетет, Кудай кааласа. Кийинки эмелерин калган көчөлөрдө тигебиз. Алынып келинген көчөттөр Оштун климаттык шартына ылайыкташкан, шаардык казнадан каражат сарпталган эмес, атайын демөөрчүлөрдүн колдоосу менен алынып келинген. Эгилген дарактарды биз биринчи жанагы технологиясына карап туруп эккенге аракет кылдык. Жанагы биогумус аралаштырып, чиринди аралаштырып, алдына атайын дренажный шагылдарды алып келип, керамзиттерди. Ушундай кылып бир сыйра эгилгенден кийин биз негизгиси сугат иштери да. Сугат иштерин убагында жүргүзүп, анан суусу жок жерлерге капелдик деп коет, тамчылатып сугаруу системасын орнотобуз. Ош шаарында быйылкы жылы жашылдандырыла турган аймактар мурдага салыштырмалуу кеңейген. Быйылкы жылы көчөттөрдөн сырткары 140 000 дана роза гүлү менен кооздолот. Алмагүл Эркебайкызы, Атылбек Абдакимов, Ош ТВ.